Кытайга барып эле жүрөбүз. Внутренний Китай деп шаарлары бир укмуш да. Ошол эле мисалы үчүн Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай шаарлары бир укмуш болуп кеткен. Биз бул жактан Кытай деп тоготпогонубуз менен ал жака барып келсек, бардыгыбыз таң кала турган эле болуп калышкан да. Анан аларга барсаңыздар, шаардын ичинде бир дагы катуу сүйлөп атат окшойм, кечирип коесуздар. Шаардын ичинде бир дагы бензин менен жүргөн машина жок. Биз мына каникул убагында барып келдик, жумушка ал жактаргачы. Аны билесиздер. Анан ошентип чечип койсок, чечсек болот турган иш да. Бир билбейм, грантовый основалар менен бир жана башка нерселер менен. Жөнөкөй эле балдар өздөрү печка ойлоп таптыр. Ошо печканы деген шаардын ичинде билесиздер, гуминди колдондурбайт, за тыюу салынган гуминди колдонуу, жана майда күлүнү, көмүрдүн күлүнү колдонууну тыюу салынган. Ошондуктан тескерисинче ошо гуминди колдонуп, ошол печка менен күйгүзсө ыш чыкпайт экен. Могу жерде котел көрдүңүздөр, 3 этап менен күйөт экен дагы, аягында ыш калбай калат экен. Мына бул дагы ошондой система да, билесиз. Ошону биздин кыргыз балдар эле ошону практика жүзүндө иштеп чыгып, ошону иштеп өндүрүп жатышат.